Bu Gümböz Tıyta atağızın balası Çargınbay деген жаңыз баласы екен, ошол каза болгондо салдырган эстелиги. Ошол кезде Тıyта атабыз бай кичиген усталарды жалдап, Капчыгайдан арчаларын алдыртып келип салдырган экен. Кожомкул атага 690 кг чыккан ташты көтөртүп туруп эстеликке катары койдуртуп койгон. Ал ташты усталар Булан уулу Абылгазы деген киши чегип жазап, бүткөндөн кийин Кожомкул ата көтөрүп, кучактап көтөрүп, эстелик катары коюп койгон да. Бул ташты өгүз менен теги кызыл Капчыгайдан алып келген да, ылдый жактан. Анан көтөрүп алып келгенден кийин устага чектирип, Булан уулу Абылгазыга чектирип жазатып, арабча бетине жаздырган таш экен. Биздин ата-бабалардан уккан. Кожомкул атанын 100 жылдыгын өткөзөбүз дешип, бүт Кыргызстан боюнча жерлерден келген. Ошондо Оштон өзбектер келип, эки өзбек моюнуна тегерете таштын тегерегине аркан байлап, моюндарына байлап көтөрөбүз дешкенде, басып каратыштап араны турушкан алар. Анан кийин кайра МЖСтен кран алып келип, кийиз менен уруп, трос менен көтөртүп, анан кайра ордуна койдурушкан. Бир кой союп, ошол жерге Куран айттырып, тажын жыгып алдыртып, Кудай Тааладан кечирим сурашкан да. Анын салмагын ким чегет? 100 жылдыкта ошол жерде анда биз Сузамыр Жумгал районуна карап турганбыз. Ошондо Жумгал районунун 100 жылдык өткөзөбүз дешип, ошол жерге алып келип, ар бир ташын таразага тарттырган. Машинеге салып, машинанын алдына бортко кийиз коюп, кран менен көтөрүп, машинени тарттырып таразага. Анан кайра ташты тарттырып турган таарасын чыгарган 690 кг чыккан. Каба уулу Кожомкул атабыз балбалдыгын менин атам Булан уулу Абылгазы башкарма болуп иштеп турганда Каба уулу Кожомкул атабыз сельсовет экен ошол жылдарда. Анан ошондо кетмен төбө деген азыркы Токтогулду кетмен төбө деп коюшкан. Малын айдап барып кетмен төбөгө сатышып, аяктан өздөрүнө керектүү буюмдарды алып келишкен. Ошондо баратканда бир жерден суусу жок жерде bir жолдош кишиси Азем деген кишиси Асмей атчы экен. Ал ошол суусу жок болуп калган Асмей атат элем деп анан жала аягы бар экен, Асмей ийлеген. Анан ошол суу жок болуп калган балдары жиберип, ошо тең туштарын жиберип, төштө тал бар экен, ошо суу жок жерден алыс. Ошо талдан сындырып келип тургандан кийин ошол жала аягына талды кармап турган дейт, түшүндүм. Кармап турганда жала аякка суу талдан тамчылап турган. Анан ошол кой берип ийгенде тал тарам болуп курап калып түшүп калган экен. Ошол балбандын атам айтчу эле. Анан кийин ошондо дөөн казак деген бар экен, ошо ызыкта түштө суусак деген тереде желе турат. Ошо желеден кымыз чыгып кетели деп дөөн казактын үйүнө кайрылып барышканда, дөөн казак төрүндө ай талпактын үстүндө отурган экен. Мында отургандан салам айтып кирип барышкан, 9 кишилик дейт, атам айтат. Анан салам айтып кирип барганда Кожомкул ата улуу кишилер 2 киши улуу кишкен, андан кийин Кожомкул ата 3-чү болуп кириптир. Ошондо киргенде атам артында элем дейт. Дөөн казак ошо Кожомкул атам босогодон аттаганда тура калды дейт. Мурунку 3 кишиге турган эмес дейт. Анан кийин тура калган кымызын алдыртып келип, кымыз ичкиле деп, тамак жеп кеткиле десем, кеч болуп калды, кетебиз, кетмей төбөгө деп баратабыз. Мал саткан деп айткан экен. Анда эмесе малыңар базарлуу болсун, кайра келатканда үйдө кайрылып даамы сүйүп кеткиле деп дөөн казагынан жөнөткөн экен. Анан ошондо байбиче сураган экен, сен дөша келгенде турчу эмес элең ордуңдан. Эмне бир кыргыздын балдары келгенде тура калдың дегенде, эй кемпир, менин колдогонум көк жал карышкыр эле. Бул Кожомкулдун колдогону жол берсе экен. Кожомкул кирип келгенде менин колдогон карышкырым ашканаңа кирип кетти.
мен ал кожом bu балдарга турган жокмун. Ошо колдогон жолборс көрүнгөндө тура калдым деген экен. Ошондо кайтып келатканда ошо Токтогулдун балдары бир 9 киши балдар жолугуп белге жакындаганда жолугуп калгандан кийин тийишиптир да. Тийишкенде балдар тийбегиле деп камчысын деп жолотпой сунуп турду дейт. Ал балдар болбой тийиш дейт. Ana ошондо камчыларын бирөөнүн жулуп алып анан шак деп коет, чыканага чапкан экен. Экөөнү чапканда аттан кулап түшүптүр. Анан тургандан айтты дейт, балдар тийишпегиле кетип калган деп. Анан балдар ыза болуп туруп алып анан кайра үйлөрүнө барышып, жанагы боз үйдүн көтөргөн түндүгүн 2 метр да кеминде. Ошо түндүктү көтөргөн бакандан алып келип жибар бир анан Кожомкулага 7-8 киши болчубуз дейт. Анан 9 келип анан жабылды дейт. Жабылгандан Кожомкулду атана бергилер айтышыптыр, жанында кишилер союл алалар болбойт десе жок, алардын союлу меники. Анан жакын келгенде анан бирөөнүн союлун алып анан чапмаптыр. Анан балдар дептир, мына жерге мен ошондо белге жакындап кала экен. Сузамыздын белине. Ошондон анан ошол белге баралып, ушу баканды мен жерге саяй, ошону сууздан барып биз менен мушташкала. Болбосо кайрылып кеткиле дегенден бар сайганда ушул 2 метр баканды сайганда, жерге сайганда. Ошондо кармаган тутам эле калды дейт. Калган бүт жерге кирип кеткен экен. Анан ошондон балдар анан тийишпей өздөрү коркуп анан качып кетти. Анан барганда байын айтса ошондой бир кишилерди дөө көрдүк дегенде, ата-анаңыз урайындар. Кымызыңарды истеңер кутурбай жөнүшпөйсүңөр. Ал Кожомкул деген болот, андан башка киши сай албаганбыз. Чыкыргыла деп анан кийин чыкыртып алып, чыкырып атат деп кайра чаап келишти. Чыгыра коям. Чыкырган жерден калба, өзүң басып барба деген кыргыздын салты бар. Жүргүлөм барал деген анан тай союп, бир кара жик союп анан конок кылып, Кожомкул атага бир калпак чепкен жаап, ошол бай кечирим сураган дейт. Балдар итти кирип коюп, кожоке кечирип койду. Анан ошо менен батасын берип анан кайра тарткан дейт.